Калмаматовду камоо аракеттери башталдыбы? Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланганына 3,5 жылдын жүзү болду. Анын негизги саясий программаларынын бири коррупциянын тамырын кыркып, сол чөнтөккө кеткен акчаларды казынага кайтаруу болчу. Бирок коррупцияга каршы күрөш боюнча бийлик имитация кылып жатканын, президентте жемкорлор менен күрөшүүгө моралдык укугу албаганын Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов ачык сындап чыккан эле. Бизге жеткен маалыматтар боюнча бийликке карата ачык сын айтып, башка оппозиция өкүлдөрүнөн айырмаланып, президенттин жана анын айланасындагылардын аттарын ачыктап келаткан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовго карата кысым башталганы жатыптыр. Ошол эле кезде экс-депутаттын айткандары айрым ууру коррупционерлердин Жогорку Кеңешке келүүгө белсенип жаткан олигархтын түн уйкусун бузуп, аны жалган жала менен болсо да кармап, камакка алуу боюнча кара өзгөй пландарды түзүп жатышканын белгилешүүдө. Ал кечээ жакында өмүрүнө коркунуч келип жаткан оюнчу Адам Саяк YouTube каналына интервью берип жатып токтолгон. Буга чейин анын социалдык тармактагы өздүк баракчасы белгисиз себептерден улам кирүүгө мүмкүн болбой калганын айтып чыккан. Эми минтип бул айтылгандар өз чындыгына жете турганга окшоп калды көрүнөт. Анын куугунтук алынышы мүмкүн экендигин акыркы болуп жаткан саясий кырдаалга көз салып турган ар бир жаран баамдай алат. Анткени Азаттыктын эфиринен түрдүү телеканалдарга жана блогерлерге берген маектеринде эч ким атын атай албай жаткан президенттин шалаакылыгын катуу сынга алып, жүйөлүү аргументтерди келтирип, ар бир айтканын далилдүү мисалдары менен түшүндүргөнү маалым. Калмаматов берген маектеринде негизинен президенттин коррупцияга каршы күрөшүү моралдык укугунан ажыраганын, Матраимовдордун камалбай жатышын жана келе жаткан парламент азыркыдан 100 эсе жаман болоорун айтып, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнө коркунуч жаралып жаткан жагдайларды бир нече жолу эскерткен. Президент айланасындагы коррупционер, ууру, олигарх, бандит жана кландардын туткунунда калганын, өзү болсо бийликти узурпациялап алганын кошумчалаган. Мындан келди, аны куугунтук алууга бир эле бийликтин эле эмес, башка күчтөрдүн да кызыктар экенин, бул чабуулдун артын ким турганын айтпасак да белгилүү, деп жазат УА КЖ. Улукбек Кочкоров, Абдрахманов, Тыныстанов, Айтматов жана башка жүздөгөн улуу инсандарыбыз улуттун кызыкчылыгы, эгемендиги, тил үчүн күрөшүп жүрүп, акыр аягы ак жеринен айыпталып, кырчын өмүрлөрү кыйылды эле. Буга эң оболу арабыздагы куйтуу, жасакер, улуттун эртеңинен жеке кызыкчылыгын өйдө койгон сокур көөдөндүүлөр себепчи болушкан. Мындайды көргөн чычкан аңдыган мышыктай даяр турган сталиндик режим дароо эле кыргыздын бычакка сап жигиттерин балталап турган. Мындай куйтуулук, көрө албастык, эчи тардык азырда кээ бир инсандарыбыздын мүнөзүндө бар экен. Биз ушунубуз менен алдыга жыла албай жатабыз. Кыргызга кызмат кылам дегендердин баарынын үстүнөн жугунду куюп отуруп, баарына көз сүртүп бүттүк. Тазасы калбады. Бар болсо да мекен үчүн күйбөй, көр тирилик менен алышып калды. Анткени ал билет, бүгүн болбосо эртең бутунан бирөө тартып жерге түшөрүн. Мен буга чейин бирөөнү курулай мактап же каралап ооз ачпадым. Анткени ага менин ыйманым, тарбиям жол бербейт. Бирок мага тишин кайраган карт бөрүлөр дөбөдө уулуганын койбоду. Билем алардын тиши жок, колунан эч нерсе келбейт. Бакма чөөлөрүн кой деп койбойт, тескерисинче мага каршы агытып карап турушат. Эл алдында сүйлөсө оозуна хадис түшпөгөн акылдуулар, адамдык сапатыңарды жоготпогулачы. Эй кыргызым, биз манасчылап жоо чапкан жокпуз. Биз бири-бирибизди чаап жатабыз. Эгерде манас атабыз ушу кебетебизди көргөндө, кураган кыргызым көргөн күнүң ушул деп наалат айтмак. Ушул күндө да бири-бирибизди каралабай, өз командабызды алга сүрөп иштей береличи. Баарыбыздын журтубуз бир, элге ак кызмат кылсак деген максатыбыз бир. Улукбек Кочкоров. Социалдык тармактарда Мекеним Кыргызстан партиясынын футболкасын кийген кыз башка кызды чачтан алып, жерге басып алып, башка көзгө чаап жаткан видеосу тарады. Кадр артында сүйлөп жаткан кыз мушташкандардын бирөөнү орусча «Давай, Зухра, эй, без камня» деп сүрөп жатканын угууга болот. Ошондой эле ал жерде бир нече башка кыздардын бар экени видеодо байкалат. Ал ортодо Мекеним Кыргызстандын футболкасын кийген кыз «Долбоёб» деп кыйкырып жатканы угулат. Чачташкан кыздар жерге жыгылганда ары жактан эркек кишинин «Эй» деп сүйлөгөнү да видеодо жазылып калган. Окуя кайсы жерде болгону белгисиз. Алгач бул видео Инстаграмда тарап, кийин ал жактан өчүрүлгөн. Интернетте тараган бул видео боюнча укук коргоо органдарынан түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлү, парламенттик шайлоого дал ушул партия менен аттанып жаткан Элнура Алканова видео чыгаруу менен териштирүү башталганын клубко билдирди. Видео чыккандан кийин дароо эле текшерүү баштаганбыз. Аймактардагы штабтардын бери текшерип чыктык. Бул кызды алардын бири дагы тааныбайт экен, бизге тиешеси жок болуп жатат, деди ал. Алканова андан сырткары видеодо кыздардын бириндеги футболканы алар кайдан алып кийгенин тактоо мүмкүн болбогонун кошумчалады. Мекеним Кыргызстанды тооруган ызычуу.
Буга чейин Мекеним Кыргызстан партиясына байланышы бар бир нече кишиге эреже бузган үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы айып салынган. Атап айтканда, Ырчы Бекборбиевдин Мекеним Кыргызстан ырына тартылган клипте партиянын логотиби колдонулуп, ал үгүт иштери башталганга чейин соц тармакта тарап кеткен. Мындан тышкары партиянын талапкери Кылыч Исмамбетовго пандемияга карабай агитациялык жолугушууда концерт койгон үчүн 7500 сом айып салынган. Чул окуяларда да партиянын аты бир нече жолу аталган. Ош областынын Араван районунда Мекеним Кыргызстан менен биримдик партиялардын тарапташтарынын ортосунда массалык мушташуу орун алган. Кийин эки партиянын талапкерлери тең тизмеден чыгарылды. Мындан бир нече күн өткөндөн кийин Нарын областында республиканын үгүтчүсү Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүлөрү кол салышканын айтып чыккан. Бирок Мекеним Кыргызстан партиясы бул окуяга эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. Аталган партиянын дарегине башка олуттуу айыптоолор да айтылган. Мисалы, паспорт чогултуу, шайлоочуларды форма 2 боюнча жапырткаттоо, добуз сатып алуу. Анткени менен партия бардык айыптоолорду четке кагып келет. Чолпонбай Абыкеев: баарына каршынын укуктук талаасы жок. Баарына каршы болгондор жер тепкилейсиңер. Жазуучу, коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев 4-октябрда баарына каршы добуш берсе жыйынтык эмне болору тууралуу өз пикирин жазып чыкты. Анын сөзү төмөндө өзгөртүүсүз берилди. 4-октябрда боло турган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо мен деле баарына каршы болгум келген. Бирок мыйзамды оодарып отуруп, ал оюмдан айныдым. Өткөндө бир макаламда юристтерге кайрылгам. Эгер баарына каршы болгондор эң көп добуш алса, анда аркы ич мыйзам боюнча кандай болот деген мааниде. Эч ким ушул маселе боюнча так жооп жаза алган жок. Себеби мыйзам тили менен айтканда баарына каршынын укуктук талаасы жок. Биздин мамлекеттин мыйзамдардын биринде да ушундай инцидент болсо, анда аркы процесс кайсыл мыйзамдар менен жөнгө салынышы керектиги так көрсөтүлгөн эмес. Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө деген конституциялык мыйзамдын 38-беренеси кайра шайлоо деп аталат. Экинчи сабында кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда иш-аракеттери шайлоону жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер кайрадан шайлануучу орунга талапкерликке көрсөтүлүшү мүмкүн эмес деген гана бүдөмүк талап бар. Ал эми шайлоого катышкан партиялар тууралуу шайлоого тиешеси бар мыйзамдардын биринде да бир ооз сөз жок. Демек, чын эле баарына каршы чыккандар эң көп добуш алса, андан аркы окуя мыйзам боюнча кандай уланат? Биринчи, этап өпчап каражат табышып, ыйлай сыктай шайлоого катышып ачкан партиялардын бири да кайра шайлоого катыша алышпайт, ыргышат. Ал эми шайлоодо акчаны самандай чачкан партиялар кайра ураалап катышат. Себеби экинчи жолку кайра шайлоого 16 партия эмес, азса 5-6 эле партия катышып калуулары толук мүмкүн. Ушул эле акчалуу талапкерлер партиясын алмаштырып башка партия менен бара бериши мүмкүн. Себеби ал мурда башка партиянын талапкери болчу. Эми башка партиянын талапкери болгондо жаңы талапкер болуп калат. Бир да мыйзамда мындай укукту чектеген талап жок. Эми эгер чын эле баарына каршы дегендер ушул шайлоодо көп добуш алса, коомчулук эмнеден жабыркайт деп ойлонуп көрөлү. Биринчи, баарына каршылар астыда бараткан партиялардын эмес, артында бараткан араң жандардын добушун тартып алат да, алар 7% тоскоолдукка жетпей кала беришет. Себеби астыда бараткандардын добуштары 20% болушу керек болсо, азса 15-ке түзүп азайышы мүмкүн. Ал эми алсыздык 10% болушу керектен 5-ке түшүп талаада калат. Экинчи, эң коркунучтуусу, маселен, баарына каршы деген добуш катарда 2 же 3 орунду добушун алса, астыдагы 1 же 2 партия калат да, баарына каршынын артындагы партиялардын 7%дан ашкандары да шайлоодон алынып салынат. Мыйзам талабы баарына каршылар астыдагыларга эмес, өздөрүн кийинкилердин баарына каршы болгон болот. Мыйзам түшүнүгү боюнча так ушундай. Ошондо баарына каршы болгондор жер тепкилейсиңер. Мына ушундай абал шайлоодон кийин түзүлүшү толук мүмкүн. Ошондуктан биздеги мыйзам актыларында баарына каршынын укуктук талаасы жок деп атам. Эмне үчүн? Баарына каршы укук талаасына кирбей калган. Себеби жөнөкөй. Мен бир да мамлекетте партиялык жол менен депутаттарды шайлоодо баарына каршы болгондор шайлоого коркунуч келтирип, республика боюнча кайра шайлоо түшүнө инцидент жаратканын уга элекмин. Президенттик же бир мандаттуу шайлоолордо мындай окуялар болот. Андай учур болсо, процесс кандай уланаары биздин мыйзамдарда так келтирилген. Бирок жалпы республикалык деңгээлде ушундай болушу мүмкүн деген абал бизде гана биринчи жолу түзүлүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, биздин буга чейинки депутаттарыбыз башка өлкөлөрдүн, өзгөчө Россияда бар мыйзамдарды гана которуп жазып келатышат. Ал өлкөлөрдөгү жок мыйзам талаптары бизде да жок. Ошентип бул маселе укук талаасына кирбей калган. Жыйынтыгында айтарым терең ойлонгула да. Баарына каршы болуу оюңардан кайтып, андан көрө кайсыл бир партияга добуш бергиле демекчимен. Анткени кайсыл жагынан карасак да бул шайлоодо бир дегенде саясий элитаны 70-80%га жаңыртып жашарта турган топ келатат. Коомчулук ушул топту Жогорку Кеңешке алып келүү менен гана утушка ээ болот. Ушуну түшүнгүлө.